Жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору 2019-жылдан бери Арис тарабынан ишке ашырылып жатат. Бул долбоордун негизги компоненттеринин бири өлкө боюнча жайгашкан билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы коомдук имараттарды модернизациялоо болуп саналат. Жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору облустар боюнча 3 циклга бөлүнүп, 21 объекти тандалып алынган. Учурда долбоордун биринчи циклы аяктоодон. Ага Чүй жана Талас облустарынын, ошондой эле Бишкек шаарынын билим берүү жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү төмөнкү имараттар кирген. Москва районунун Фретинка орто мектеби, Ысык-Ата районунун Алтын балалык бала бакчасы, Бишкек шаарынын Ала Тоо конушунда жайгашкан номер 82 орто мектеби, Панфилов районунун жалпы дарыгерлик практика борбору, ошондой эле Талас облусунун 2 орто мектеби, Кара Буура районунун Райкан Шүкүрбеков атындагы жана Талас облусундагы Анарбек Солтонов атындагы мектептер. Аталган объектилердин ар биринде модернизациялоо боюнча иштер жүргүзүлгөн. Айрыкча өткөн жылытуу мезгилинде электр энергиясын жана ресурстарды керектөөнүн азайгандыгын көрсөткөн натыйжаларды белгилөөгө болот. Бул айлана чөйрөгө гана оң таасирин тийгизбестен, энергияга кеткен чыгымдарды үнөмдөйт. Алдыңкы технологияларды жана инновациялык чечимдерди киргизүү менен жылытуу системасы бир кыйла жакшырды. Ал жылуулуктун бирдей бөлүштүрүлүшүн камсыз кылат. Имараттардын ичинде жагымдуу атмосфераны түзүп, жана электр энергиясын керектөөнү 40%га чейин үнөмдөйт. Бул таасирдүү жетишкендик. Өзгөчө белгилей кетчү нерсе, команданын иши энергия натыйжалуулугун жогорулатуу менен гана чектелбестен, жагымдуу ички чөйрөнү камсыз кылуу үчүн жаңы желдетүү, жарыктандыруу жана климатты көзөмөлдөө системалары да киргизилгендигин белгилегибиз келет. Эми адамдар ыңгайлуу шартта иштеп, окуй алышат. Бул алардын натыйжалуулугуна жана жыргалчылыгына оң таасирин тийгизет.